Ассаламу алейкум, каналыма кош келдиңиз. Сиздер менен мен Айсулуу. Бүгүн ушундай дамдуу болгон пончиктердин рецепти менен бөлүшөмүн. Алгач кургак азыктардан баштайбыз. Унга какао, разрыхлитель, сода жана тузду салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Башка идишибизге кум шекерди, жумуртканы салып, жакшылап чайып алабыз. Артынан сметана, сливочный май, сүттү кошуп, жакшылап бир массага келтиребиз. Алдын ала даярдап алган кургак массабызды кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ушундай коюу масса болуш керек. Формаларга куюу үчүн жеңилирээк болуш үчүн атайын ушундай мешокторго куюп алсаңыздар болот. Формаларды сары май менен жакшылап майлап чыгабыз. Менде ушундай кичине кекстердин формасы бар болгон үчүн ушуга бышырдым. Атайын пончиктин формасы бар болгон болсо, тегиз жакшы чыгат. Даярдап алган массабызды куюп чыгабыз, толтурбайбыз. Жарымдан куябыз, себеби бышканда көтөрүлөт. 200 градуста кызып турган духовкада 20-25 мүнөттөн бышырып алабыз. Глазур үчүн сахар пудрасы жана кайнак суу керек. Кайнак суудан аз-аздан кошуп көрөсүздөр. Коюу масса болгучу аралаштырабыз. Жарым аш кашык суу май кошобуз. Глазурубуз даяр. Эми шоколаддуу глазур жасайбыз. Шоколадды микроволновкада ысытып, жарым аш кашык ушундай суу май кошуп аралаштырып коебуз. Даяр болду. Урматтуу көрүүчүм, рецепт жаккан болсо, лайк, комментарий калтырып, жана жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул мен үчүн кубанычтуу болот. Каттала элек болсоңуз, каналыма катталып коюңуз. Алдыда сиздер үчүн дагы көптөгөн рецепттер болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Тамагыңыздар даамдуу болсун.